адамдарга эмне болуп баратат? Кайненесин жолдо 2 жолу тамагынан бычактап салган жаран кармалды. Бишкекте жаран жасалма акчаларды сатып жүргөн аны милиция ордунда тизгинин тартты. Атамдай болгон киши 3-чү аял кылгысы келген Анжелика бардыгын төкпөй чачпай айтып берди. Бунун жашоосу эми кимге кызык? Дональд Трамп срочно билдирүү жасады. Иран эч качан Израилге туруштук бере албастыгын айтты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте жасалма акчаларды сатууга шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 17-июнда Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой аталган министрликке жасалма 50 000 акч долларын сатуу үчүн сатып алуучуларды издеп жаткан адам тууралуу маалымат келип түшкөн. Аталган факты жасалма акчаны жеп алуу кагаздарды жасоо менен кылмыш иши козголгон. Мындан аркы тергөө ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө Жалал-Абад облусунун 2003-жылы туулган тургуну кармалган. Далил катары андан жасалма 400 акч доллар алынып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Алынган маалымат боюнча жасалган акчалар чет өлкөлөрдөн алынып келинген. Жасалма чет өлкөлүк валютанын мыйзамсыз сатуу фактыларын аныктоо боюнча мындан аркы иштери жүрүп жатат. Кармалган жаран Бишкек шаарынын Шиптен убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Суперкежи. Эми WhatsApp тиркемесине жарнама жана акча табуу мүмкүнчүлүгү кошулат. Мета компаниясына таандык WhatsApp мессенджеринде жарнама жана каналдарды монетизациялоо мүмкүнчүлүктөрү пайда болот. Бул тууралуу тиркеменин расмий сайтында жарыяланды. Биз каналдардын админдерине, уюмдарга жана компанияларга WhatsApp аркылуу өнүгүүгө жардам берүүнү каалайбыз. Бул үчүн жаңы функцияларды иштеп чыктык. Каналдарга ай сайын төлөнүүчү жазылуу мүмкүнчүлүгү кошулат. Колдонуучулар сүйүктүү каналдарына жазылып, алардын авторларын колдоп, эксклюзивдүү жаңыртууларды ала алышат деп жазылат билдирүүдө. Мындан тышкары тиркеменин статус тармагына жарнама жайгаштыруу жана каналдарды илгерилетүү функциясы ишке киргизилет. WhatsApp буга чейин узак убакытка чейин эң популярдуу жарнамасы жок мессенджерлердин бири болуп келген. Бирок жаңы функциялардын алкагында эми жарнамалар кошулат. Кайненесин жолдо бычактап салган жаран кармалды. Севастополдо мурунку кайненесин жолдо бычактап салган жаран кармалды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык аял 4 жаштагы небереси менен дүкөндөн чыгып баратканда көчөдө бычактап, анын кекиртегин кесип салган. Кол салган адам окуянын күбөлөр тарабынан кармалып, укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Тез жардам кызматкерлери келгенге чейин окуянын күбөлөрү жабырлануучуга жардам берүүгө аракет кылышкан. Бирок ал көп кан жоготкондуктан каза болуп калган. Адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Telegram каналдары билдиргендей, кармалган адам 46 жашта. Ал аялды бир нече жолу бычактаган. Алып баруучу түз эфирде отурган Израиль Ирандын мамлекеттик телеканалын жардырды. Израилдин ракетасы Ирандын мамлекеттик телеканалына тийди. Бул учурда алып баруучу түз эфирде Израилдин соккулары туурасында айтып берип жаткан. Бактыга жараша ал аман калды, бирок программа үзгүлүккө учурады. Чет элдик басылмалар Иран Израилдин телеканалдарында кызмат кылгандарды эвакуациялоону эскерткенин жазышууда. Анткени алар жооп иретинде телеканалдарды талкалай тургандыгын айтты. Ошондой эле Иран Израилдин Днейбрак шаарындагы аскердик объектилерге сокку ура тургандыгын билдирди. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Трамптын кескин билдирүүсү. АКШ президенти Дональд Трамп бардыгын Ирандан чыгып кетүүгө чакырды. Анын айтымында Иран өзөктүк куралга ээ боло албайт. Бөөдө өлүм көп болбошу үчүн баары Тегерандан эвакуацияланышы керек. Трамп жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу Канададагы G7 саммитинен мөөнөтүнөн мурда Вашингтонго кайтып келери айтылды.
Мирбек Атабеков элден кечирим сурады. Белгилүү Мирбек Атабеков акыркы концерттин биринде сахнага чыгып, элден кечирим сурады. Кечирип койгулачы мени деди ал сахнада. Бул билдирүү анын жакында коомчулукта кызуу талкуу жараткан феминизм аркылуу тууралуу айткандарынан кийин деп айрымдар кеп салышууда. Атамдай болгон киши 3-чү аялы кылгысы келген. Анжелика баарын ачыктады. Ырчы Анжелика Кайратовна Сокол медиа жаратылышта аттуу берүүнүн каарманы болуп, жүрөгүнүн түпкүрүндөгү сырларын, тагдырындагы оор сыноолорду жана бактылуу учурларын бөлүштү. Мага карата кол салууларда, дуба окутуп коюу сыяктуу түшүнүксүз кырдаалдар да көп болду. Бирок мен жүрөгүмдө дайыма жакшылыкты гана сактап, эч кимге жамандык каалабаган адаммын. Ар бир нерсенин түпкү себеби болот, аны да түшүнүп жашоону уланта берем. Адам баласы башынан кандай сыноо өтсө да, ал аны күчтүү кылып чыныгы бакытка жетелейт экен. Азыр жан дүйнөм тынч, жүрөгүм толук, жан жарымды жолуктургам, кыздарымдын ийгиликтерин, алардын өсүп, калыптанып жатканын көрүп, чыныгы бактылуулукту сезип жаткан учурум деп ой бөлүштү Анжелика. Садыр Жапаров Астанага барды. Борбор Азия Кытай 2-чи саммитине катышуу үчүн Казакстандын Астана шаарына барды. Бул тууралуу казак ЖМКлар жазды. Кечээ 16-июнда президенттин администрациясынан тышкы саясат бөлүм башчысы Сагынбек Абдулмуталип, Садыр Жапаров 17-июнда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин чакыруусу боюнча Борбор Азия Кытай 2-чи саммитинин ишине катышуу үчүн Астана шаарына иш сапар менен бара турганын билдирген. Саммитке Борбор Азия өлкөлөрүнүн мамлекет башчылары, ошондой эле Кытай Эл Республикасынын төрагасынын катышуусу күтүлөт. Иш сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен да жолугушуу өткөрөт. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк, баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк, элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсөгөл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер.